Салатан нария, салаватын айтуунун пайдасы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул чыгарылышта салатан нария тууралуу баян кылдык. Кимде-ким ушул салатан нария салаватын окуй турган болсо, ал көптөгөн соопторго жетишери анык. Андыктан алдыда салатан нария тууралуу баяныбызга көңүл буруңуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма салли салатан камилатан вассалим саламан таман аля саййидина Мухаммадин аллази танхаллу бихил қад ва танфариджу бихил қураб ва туғзу бихил хаваиджу ва туналу бихил рағайибу ва хуснул хаватиму ва юстасқал ғамаму бифачхихил карими ва аля алихи ва сухбихи фи кулли ламхатин ва нафасим би аддади кулли малумын лака. Котормысы. Аллахым, толық салават жана салам аркылуу мырзабыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жакшылык жибер. Анын себебинен мүшкүлдөр, кыйынчылыктар кетип, гам кайгылар кайыптан жок болот. Ушул салават жана салам аркылуу кажеттери ишке ашат, каалоолору аткарылат. Ушул салават жана салам аркылуу арзуу тилектер жана ойлогон максаттар амалга ашырылат. Пайдалуу иштер, жакшы натыйжалар ушул салават аркылуу болот жана иштер оңунан чыгат. Анын урматы үчүн булуттардан жамгыр төгүлөт. Анын үй бүлөсүнө жана сахабаларына ар бир убакта, ар демде сага маалым болгон нерселер эсебинче жакшылыктарды жибер. Кимде-ким ушул салаватты 4444 жолу окуса, ал инсан бардык арзуу ниеттерине жетишет. Имам Куртуби мындай деген: бир инсан өтө зарыл жана маани бере турган ишин амалга ашуусун же башына түшкөн баледен кутулууну кааласа, салатан нарияны 4444 жолу окусун. Аллахтын жардамы менен бул касиеттүү салават себеп болуп, Аллах анын ойлогон ишин, арзуусун амалга ашышы үчүн жакшылык эшиктерин ачат. Жакшы бир себеп жаратып, ал инсанды максатына жеткирет. Салатан нарияны 4444 жолу окууну каалаган инсан муну бир нече күндө окуусу мүмкүн. Бир инсан муну жалгыз өзү 3 күн ичинде окуй алат. Эң керектүүсү, салаваттын саны эсепке алынат. Башкача айтканда, эсеби 4444 жолудан аз же көп болбошу керек. Ошондой эле мээримдүү Раббибиз берген жеңилдик ушул салаватты 4444 жолу бир инсан өзү окугандай эле, кудум ушундай эсепте бир нече киши биргеликте окуй алышат. 1000 жолу окуганын даражасы артат. Ушул салаватты күндө 1000 жолу окууга адаттанган инсан моралдык даражасы көтөрүлөт. Бул салаватты өтө көп жолудан окуу менен бирге Аллахтын алдында сүйүктүү амалдардан экенин унутпоо керек. 100 жолу окуганын сообу. Ислам аалымдары салатан нарияны күндө 100 жолу окуу менен ар түрдүү жакшы тилектерин амалга ашуусу үчүн бир мүмкүнчүлүк деп айтышат. 41 жолу окуган инсан гам кайгылардан алыс болот. Имам Куртуби ар күнү 41 жолу салатан нарияны окуган инсан гам кайгы, кыжалат болуудан, жүрөктү сыгуучу дарттардан алыс болот. Мээримдүү Раббибиз ушул салаватты окуган пендесинин жүрөгүн сыккан дарттарын кетирип, ал пендесин эмне тилеги жана каалаганы болсо амалга ашырат. Ырыскысына тапкан нерселерине береке кирет, даражасы көтөрүлөт деген. 21 жолу окуган адам бай болот. Улуу аалым Мухаммад Тунуси мындай деген: бир инсан салатан нарияны күндө 21 жолу окууга адаттанса, ырыскысы асмандан жамгыр сыяктуу төгүлөт, рахатка жана бейпилдикке жетишет деген. 11 жолу окуган тиричилик кыйынчылыгын көрбөйт. Имам Диннури мындай деген: бир инсан ар намаздан кийин салатан нарияны 11 жолу окууга адаттанса, эч качан тиричилик кыйынчылыгын көрбөйт. Бала чакасынын ырыскысына береке кирет, мал мүлккө жетишет.
даражасы көтөрүлөт деген. Салават айтуу менен дуалар кабыл болот. Аллах Таала өзү сүйгөн пенделерин өз абалына таштап койбойт. Аларга дайыма акыйкат жолун көрсөтүп турат. Окуядагы адам да Аллахтын сүйкүмдүү пенделеринин бири. Аллах Тааланын сүйүктүү пенделеринин бири намазда олтурганда ташаххудтан соң салават окууну унутат. Ошол кезде ал инсан Аллахтын Расулу саллаллаху алейхи вассаламды түшүндө көрөт. Расул Акрам саллаллаху алейхи вассалам ал инсанга: "О Аллахтын сүйкүмдүү пендеси, эмне себептен мага салават айтпадың?" дейт. Ошондо ал адам: "О Аллахтын Расулу саллаллаху алейхи вассалам, өзүм каалабаган абалда уnuttум, капилетте калдым" деди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ал адамга: "О момун, ушуну жакшы билгин, дуалар мага айтылган салават аркылуу кабыл болот" деди. Бул баян ыйык айлар жана кабыл болгон дуалар китебинен алынды. Биздин каналга катталыңыздар. Бир ибадатчыл адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды түшүндө көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келсе, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ага карабай коет. Ал киши айтат: "О Аллахтын элчиси, сиз мага ачууланып жатасызбы?" Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам "Жок" деп жооп берет. "Анда мени тааныбай жатасызбы? Мен паланчы үммөтүңүз боломго?" Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Сени тааныбайт экенмин" дейт. Ал киши айтат: "Мен алымдардан укчу элем. Алар айтышат эле: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөттөрүн ата-эне, баласын тааныгандан да жакшыраак тааныйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Туура, алымдар туура айтышат. Мен үммөттөрүмдү тааныймын, ата-энесинен да жакшыраак. Бирок салават айтууларына жараша тааныймын" деди. Андыктан мусулман бир туугандар, ар дайым пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салават айтууну токтотпойлу. Бир жолу салават айткан адамга Аллах Таала 10 ирет райым төгөрүн хадистерде келген. Аллах сиздерден разы болсун. Биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар. Бир аял Хасани Басриге келип айтат: "О устаз, менин бир кызым өлгөн эле. Анын абалын билгим келет. Кандай билсе болот?" Хасани Басри ага буйрат: 2 рекет намаз окуп, жана дуаларды үйрөтөт. Ал аял Хасани Басринин үйрөткөндөрүн кеч хурун жатаар астында жасап жатып, түшүндө кызын көрөт. Үстүндө оттон жасалган кийимдер кийилген экен. Мойнуна, буту колдоруна оттон жасалган кишендер салынып, чынжырлар менен оттун ортосуна байлап коюлган экен. Ал аял ойгонуп ыйлаган абалда Хасани Басриге келип, түшүндөгү көргөн кызынын абалын айтып берет. Аны уккан Хасани Басри жана ошол жердеги бардык адамдар ыйлашып, ал кызың ушул дүйнөдөгү жасаган күнөөлөрү үчүн жазаланууда экен. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Айлабыз жок деп калышат. Арадан бир канча күн өткөндөн кийин Хасани Басри түшүндө ал кызды бейиште жүргөнүн көрөт. Үстүндө кооз кийимдер, башында тажы коюлган. Ал тажынын нуру батыш менен чыгыштын арасын жарытып турат. Ал кыз Хасани Басринин алдына келип, салам берип: "Устаз, мени тааныдыңызбы?" деди. Хасан Басри: "Жок, тааныбадым" деди. Ал кыз айтты: "Мен сизге ыйлап келген аялдын кызы болом." Хасани Басри айтат: "Ал аял сени тозокто жүрөт деди эле го?" "Ооба, биз тозокто элек. Бирок бул мүрзөнүн алдынан бир кайрымдуу киши өтүп калып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып, анын сообун бизге хадия кылды. Бул мүрзөдө 550 адам азапталып жатат элек. Кайыптан үн келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтылган салаваттын шарапатынан бул мүрзөдөгү адамдарды азаптан куткаргыла деп. Ошондон бери көрүп турганыңыздай бейиште жыргап жүрөбүз." Абдурахман бин Ауф айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Жабраил алейхиссалам келип айтты: Сага үммөттөрүңдөн бири бир салават айтса,
Аға 70 000 періште салават айтышат. Ал эми кимге бир періште салават айтса, ал 5 адамдарынан болот. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айткан: мага Джабраил, Микаил, Исрафил, Азраил алейхиссаламдар келишти. Джабраил алейхиссалам айтты: о Аллахтын элчиси, ким сага күндө 10 жолу салават айтса, мен аның қолынан қармап, Сирот көпіресінен чағылған чаққандай өткөрүп қойым. Микаил алейхиссалам айтты: мен өз қолым менен сиздин Каусар көлүңүздөн суғарам. Исрафил алейхиссалам айтты: мен башымды Аллахтын астына саждаға қойып, башымды көтөрбейм, Аллах Таала күнөөсүн кечирмейинче. Азраил алейхиссалам айтты: мен пайгамбарлардын жанын мээримдүүлүк менен алгандай, анын жанын алам. Каба радиаллаху анху айтат: кыямат күнү болгондо Адам алейхиссалам Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрүнүн бирин тозокко айдалып бара жатканын көрүп калат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга карап айтат: о Мухаммад, үммөттөрүңдөн бирини тозокко айдап бара жатышат. Кабарың жокпу? Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам периштелердин артынан чуркап жетип айтат: о периштелер, токтогула, бул менин үммөтүм го, каякка алып баруудасыңар? Периштелер айтышат: бул пенде күнөө иштерди көп жасаган, андыктан ага тозок ылайыктуу. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам таң калып туруп калганда, кайыптан бир үн угулат: Мухаммадга баш ийгиле, ал пендени таразыга алып барып күнөөлөрүн, соопторун салыштырып көргүлө. Мухаммад өз көзү менен анын күнөөлөрүн көрсүн. Таразыга күнөөлөрүн, соопторун салышканда, күнөөлөрү көп болуп, соопторун басып кетет. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам жеңинин учунан бир кичинекей кагазды алып, таразынын сооптор тарабына кошуп койгондо, сооптору оорлук кылып, күнөөлөрүн басып кетет. Ал киши сүйүнгөнүнөн айтат: ата энем сизге садага болсун, сиз кимсиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: мен Мухаммадмын деп. Ал киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бутуна жыгылып өөп, этегин каш көзүнө сүртүп айтат: о Аллахтын элчиси, ал кандай кагаз эле, өзү кичине болсо да кереметтүү кагаз экен. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам риваят: Аллах Таала бир периштени жаратты. Анын бир канаты чыгышта, жана экинчиси батышта. Анын башы арштын астында, ал эми эки буту жетинчи жердин астында. Анын канаттарынын түктөрү бардык маклукаттардын эсебине барабар. Качан менин үммөтүмдүн кайсы бир эркеги же аялы мага салават айтса, Аллах Таала ошол периштеге мындайча буйрук берет: ал арштын астында нурдан болгон деңизге чөмүлөт, жана чөмүлүп сыртка чыгып, өзүнүн канаттарын кагат. Ошондо анын канаттарынын ар бир парынан бирден тамчы түшөт. Аллах Таала ар бир тамчынын эсебинчелик периштелерди жаратат. Ар бир периште салават айтуучулар үчүн кыяматка чейин кечирим сурай беришет. Дагы бир риваятта бир аял Хасан Басриге рахматуллах алейхи келип мындай деди: менин жаш кызым дүйнөдөн кайтыш болду. Мен аны түшүмдө көргүм келет. Менин сиздин алдыңызга келгенимдин себеби, сиз мага ушундай жол айтыңыз. Ошол жол аркылуу мен аны түшүмдө көрөйүн. Хасан Басри рахматуллах алейхи анын жообун айтты. Ал аял кызын көрдү. Анын кызы чалкандан болгон кийим кийип алыптыр. Анын мойнунда, бутунда кишендер турган экен. Аял Хасан Басриге келип, ушул окуяны айтып бергенде, буларды угуп, Хасан Басри рахматуллах алейхи кайгыга чөктү. Бир аз убак өткөндөн кийин Хасан Басри рахматуллах алейхи жанагы кызды түшүндө көрдү. Ал бейиште башына тажы кийип алган экен. Ал кыз айтты: Хасан, сиз мени таанысызбы? Мен сиздин алдыңызга келген аялдын кызымын. Ал сизге окуяны айткан эле. Хасан Басри рахматуллах алейхи сенин абалың кандай болду деп сурады.
Ал айтты: "Биздин мүрзөдөн bir киши өтүп баратып, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам bir жолу салават айтты. Ошол убакта мүрзөдө 500 киши азапка дуушар болуп жатат эле. Кайыптан бир үн чыкты. Ошол кишинин салават окуганынын берекесинен булардан азапты алгыла. Үлгү: bir кишинин bir жолу пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айтканынын берекесинен ушунча элдер кечирилди. Эми кимде-ким пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга 50 жыл салават айтып жүргөн болсо, кыямат күнү ага Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын шапааты кантип насип болбосун?" Дагы бир хадисте: "Ким мага bir жолу салават айтса, Аллах Таала ошол салават окуучунун деминен bir ак булутту жаратат. Андан соң ага өкүм берет: рахматтын деңизинен суу ал. Андан соң ага мындайча өкүм берет: аны жаадыр. Эгерде кандайдыр бир тамчы жерге түшсө, Аллах Таала андан алтын жаратат. Жана кайсы тамчы тоолорго түшсө, андан Аллах Таала күмүш жаратат. Жана кайсы тамчы кайсы бир капырга түшсө, Аллах Таала ага иманды насип кылат. Аллах Таала айтты: "Адамзат үчүн жиберилген жакшы үммөт болдуңар." Алы Имрон сүрөсү 110 аят. Имам Калби рахматуллах алейх айтат: "Бул аятта башка үммөттөргө салыштырмалуу бул үммөттүн артыкчылыгы айтылды. Бул аят бул үммөттүн башка үммөттөрүнө караганда артыкчылыкка ээ экендигине далил жана бул артыкчылык башынан аягына чейин ар бир үммөттүн бардыгына берилген." Урматтуу мусулман бир туугандар, салават айтуунун ушундай артыкчылыктары бар. Кимде-ким Аллахтын элчисин өз түшүндө көрүү үчүн жумага караган түнү ыйык Курандагы номер 108 Аль-Каусар сүрөсүн 1000 жолу кайталап окуу, анан салават шарифти 1000 жолу кайталап окуса, Кудай буйрса, иншаллах, ал пайгамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды түшүндө көрөрү диний китептерде кабарланган. Ал эми салават шариф саллаллаху аля Мухаммади вассалам. Андыктан пайгамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга салават айтканды токтотпойлу. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар. Дагы кызыктуу баяндарды сиздердин назарыңыздарга сунуштап турабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таала мындай дейт: "Чындыгында Алла пайгамбарга ырайым кылат. Ошондой эле ага периштелер да салават айтып турушат. Эй момундар, ага салават жана салам айткыла." Bir риваятта мындай деп айтылат: "Bir күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүзүндө кубанычтын белгилери байкалган абалда чыга келип, Жебрейил мага келип: 'О Мухаммад, үммөтүңдөн бирөө сага bir жолу салават айтса, мен ага 10 жолу кечирим тилешиме ыраазы болбойсуңбу? Үммөтүңдөн бирөө сага bir жолу салам айтса, мен ага 10 жолу салам айтышымды каалабайсыңбы?" деп айтты деген. Башка бир хадисте менин атым аталганда мага салават айтпашы мусулманга сараңдык катары жетиштүү болот деп айтылат. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам: "О Алла элчиси, сага кандай салават айталы?" деп сурашканда: "О жараткан Алла, кулуң Мухаммедти, үй бүлөсүн, жубайларын, урпактарын, Ибрахимди, анын үй бүлөсүн кечиргендей кечир. Ибрахимге жана анын үй бүлөсүнө береке жаадырганыңдай, Мухаммадка, аруу жубайларына жана урпактарына да береке жаадыр" дегиле деп жооп берген. Бул баян Ихяу Улумиддин китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбызга көптөгөн салам салаваттар болсун. Аллах ыраазычылыгы үчүн биздин каналга катталып кетиңиздер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким мага bir жолу салават айтса, Алла Таала ага 10 мейримин түшүрөт жана 10 жакшылык жазат." Тирмизи. Умайр Ансари радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Үммөтүмдөн ким мага чын жүрөгүнөн салават айтса, Алла Таала ага 10 мейримин түшүрөт, 10 даражага көтөрөт, 10 сыйлык жазып, 10 күнөөсүн кечирет." Насаи. Абу Умама радиаллаху анхудан риваят.
Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: Жұма күндері маға салават көп айтқыла. Шындығында жұма күндері үмметімнің салаваты маға жетіп тұрады. Салаватты көбірек айтқаныңар қиямат күні маға жақынырақ болып. Байхаки. Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты: Жұма күндері маға салават көп айтқыла. Себебі Джабраил алейхиссалам Раббисінің алдынан маға азыр мындай хабар алып келді. Алла Таала жер жүзінде саға бір рет қана салават айтқан, анан мен жана періштелері маға 10 жолы кечірім дуасын айтпай қойған бір дағы мұсылман жоқ дептір. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қиямат күні маға ең жақын адам, маға салават көп айтқан адам деді. Кааб радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түндің ақырқы бөлігінде тахаджудқа тұрып: Ей адамдар, Алланы естегіле, Алланы естегіле, титретуші келді. Сурнайдың бірінші тартылышы, анын артынан Сурнайдың екінші тартылышы келеді. Мына өлім, қорқыныш салған өлім келді деді. Анан Убай бин Кааб радиаллаху анху: Алланың елчісі, шындығында мен сізге салават айтқанды көбейтуні қалап тұрам. Çalып жатқан зикримден салаватқа қанша уақыт бөлсем болады деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: қанша қаласаң деді. О Алланың елшісі, 4-тен 1 деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: қалағаныңша, егер көбейтсең, андан да жақсы болады деді. Жарымысын деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: қанша қаласаң, егер көбейтсең, андан да дұрыс болады деді. 3-тен 2 деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: қанша қаласаң, егер андан да көбейтсең, саға әле жақсы болады деді. Бардық уақымды салаватқа бөлем деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: егер андай қылсаң, Алла Таала бардық түйшігіңді кетірет жана бардық күнөөлөрүңдү кечирет. Термизи. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам адамдар ақыреттен бейхабар болып қалбасын деп қияматтың жақындығы менен қорқытқан. Салават айтуының пайдалары. Биринчи, Алла Тааланың ырайымына жана мейримине татыктуу болот. Ким мага бир жолу салават айтса, Алла Таала ага 10 жолу салават айтат. Бұл хадистеги Алла Тааланың пенде үчүн салават айтуусу, ага ырайым кылуусу, мейримин төгүүсү жана сооп берүүсү дегенди түшүндүрөт. Алла Тааланын ырайымына жана мейримине жетип, соопторду алуусу пенде үчүн өтө чоң жетишкендик, ийгилик. Мындай адамды эки дүйнөнүн бактылуулугу күтөөрү шексиз. Экинчи, эсеп дептерине жакшылык жазылат. Ким мага бир жолу салават айтса, Алла Таалага 10 жакшылык жазат. Ким мага бир жолу салават айтса, ага 10 жакшылык жазылат. Ким мага бир жолу салават айтса, Алла Таалага 10 жолу салават айтат жана 10 жакшылык жазат. Үчүнчү, туура эмес иштери өчүрүлөт жана даражасы көтөрүлөт. Ким мага бир жолу салават айтса, Алла Таалага 10 жолу салават айтат. Ал кишинин 10 катасы өчүрүлөт жана 10 даража жогору көтөрүлөт. Алла Таала өтө берешен зат. Чын ыхлас, таза ниет менен кылынган бардык иштен акысын берет. Бир ишибизге 10 эсе, кээде андан да көп эселеп акысын алганга мүмкүнчүлүк берет. Мына ошол иштерден бирөөсү Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу. Эгер Алла Тааланын ырайымын, мейримин, 10 катабыздын кечирилишин жана 10 даража жогору көтөрүлүшүн кааласак, анда Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам бир жолу салават айтканыбыз жетиштүү. Демек, салаватты канчалык көп айтканыбыз бизге ошончолук жакшы. 4-нчү, күнөөлөрү кечирилет. Кутман сахабалардан Азирети Убай бин Кааб төмөндөгү окуяны айтып калтырган. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Аллахтын элчиси, сага көп салават айтып жүрөм. Дагы канчалык айтсам болот?" дедим. Ал саллаллаху алейхи вассалам: "Каалаганыңча айт" деп жооп берди. Мен кайра 4-төн 1 бөлүгү жетеби? Каалаганыңча айт, бирок андан да көп айтсаң, сен үчүн дагы да жакшы болот деди. Мен жарымычы деп сурадым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Каалаганыңча айт, бирок андан да көп айтсаң, сен үчүн дагы да жакшы болот." 3-төн 2 бөлүгү жетеби? Каалаганыңча айт, бирок андан да көп айтсаң, сен үчүн дагы да жакшы болот деди. Мен анда дуамдын баарында сага салават айтайын дегенимде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берди:
Андай болса, кыйынчылыктарың кетирилет жана күнөөлөрүң кечирилет. Башка хадисте салаваттын күнөөлөрдү тазалай тургандыгы да айтылат. Мага салават айткыла, себеби ал силерди күнөөлөрдөн тазалайт. 5. Дубанын кабыл болушуна себеп болот. Азирети Умар радиаллаху анху мындай дейт: дуа асман менен жердин ортосунда турат. Пайгамбарга салават айтылмайынча, дуадан эч нерсе андан өйдө көтөрүлбөйт. Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаздан кийин Алла Таалага хамд жана пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам салават айтпастан дуа кылган адам жөнүндө укканда, бул адам шашылыптыр дейт. Кийин ал адамга же башка бирөөгө кайрылып, бирөөңөр дуа кылганда алгач Алла Таалага хамд жана пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам салават айтсын. Андан кийин каалагандай дуа кылсын деп айтат. Башка хадисте Алла Таалага хамд жана пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам салават айткандан кийин дуа кылыш керек экендигин айтып, мындай деген: дуа кыл, дуаң кабыл болот, сура, сураганың берилет. 6. Садака катары эсептелет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай дейт: мусулман адамдын бере турган кайыр садагасы жок болсо, дуасында мындай деп айтсын: о Аллахым, өзүңдүн кулуң жана элчиң болгон Мухаммадка саллаллаху алейхи вассалам салават болсун. Эркек аял момун мусулмандарга да мээримиңди төгө көр. Бул айтканы ошол киши үчүн садака болуп эсептелет. 7. Периштелер да ага салават айтат. Мусулман адам мага салават айтып, муну улантып турса, периштелер да ага салават айтат. Андыктан пенде кааласа аз салават айтсын, кааласа көп айтсын. Периштелердин пенде үчүн салават айтуусу бул анын күнөөлөрүнүн кечирилишин Алла Тааладан сураганы дегендик. Азирети Абу Талха аль-Ансари аттуу кутман сахаба мындай дейт: бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйүнүп сахабалардын жанына келди. Анын сүйүнүчүн көргөн сахабалар: эй Аллахтын элчиси, биз сиздин жүзүңүздүн кубанганыңызды көрүп турабыз. Себеби эмнеде? Ал саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: мага периште келип мындай сүйүнчү айтты: эй Мухаммад, жараткан мындай деди: үммөтүңдөн бирөөсү сага бир жолу салават айтканда, мен 10 жолу ага ырайым кылганым жана мээримимди төккөнүм. Ошол киши сага бир жолу салам бергенде, мен ага 10 жолу салам бергеним сени сүйүндүрбөйбү? 8. Пайгамбарыбызга жакындатат. Кыямат күнү адамдардын мага эң жакыны, мага эң көп салават айткандары. Албетте, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам көп салават айтуу аны жакшы көргөндүктүн белгиси. Себеби инсан жакшы көргөн адамын тилинен түшүрбөй сөз кылат эмеспи? Бир хадисте акыретте адам баласы жакшы көргөнү менен бирге болоору айтылган. Демек, сүйүктүү пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам жакшы көрүп, ага баш ийип жана көп салават айтуу акыр кыяматта бул улуу инсан менен бирге болууга себепкер болот. Салават айтпагандын зыяндары. 1. Жакшылыктардан алыс болот. Алланын элчиси минбарга чыкты. Биринчи тепкичке келгенде амин деди. Кийинки тепкичке келгенде дагы амин деди. Үчүнчү тепкичке келгенде дагы амин деди. Андан кийин Жабраил периште келип: эй Мухаммад, Рамазан айына жетишип күнөөсү кечирилбеген адамды Алла Таала жакшылыктардан алыс кылсын деди. Мен ага амин деп айттым. Жабраил ата энеси же алардан бирөөсү жанында болуп, аларга жакшы мамиле кыла албагандыгы үчүн тозокко кирген адамды Алла Таала жакшылыктардан алыс кылсын деди. Мен ага амин дедим. Жабраил жанында атың аталган учурда сага салават айтпаган адамды Алла Таала жакшылыктардан алыс кылсын деди. Артынан амин деп айткын деди. Мен дагы амин дедим. Жабраил алейхиссалам Алла Таалага эң жакын периштелердин бири. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын элчиси жана сүйүктүү пендеси. Жабраилин алейхиссалам кылган дуасы жана ага пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам амин деп айтышы бул дуанын кабыл болгонун айгинелейт. Бул деген жогоруда хадисте айтылган иштерди аткарган адамдардын Алла Тааланын жакшылыктарынан алыс болоору анык экендигин билдирет. Ошондуктан Рамазан айында чын ыхлас менен бардык өкүмдөрүнө көңүл буруп, орозо тутуу, карыган ата-энеге жакшы мамиле кылып, сый-урмат көрсөтүү жана пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам аты аталган учурда ага салават айтуу керек. Ошондо гана биз Алла Тааланын жакшылыктарына ээ боло алабыз. 2. Бейиштин жолунан адашат. Ким мага салават айтканды унутса, бейиштин жолунан адашат.
Бизди бейишке жеткире турган жолдордун бири салават айтуу. Ал эми салаватты унуткандык жана салават айтпагандык бул бейиштин жолунан адашуу дегендик. Ошондуктан пайгамбарга салават айтууну бейишке карай кеткен жолдун шам чырагы десек жаңылышпайбыз. Үчүнчү, күнөөкөр болот. Адамдар чогулуп отурушуп Алла Тааланы эскербесе жана пайгамбарга салават айтпаса күнөө болот. Алла Таала кааласа аларга азап берет, кааласа кечирет. Адамдар бир жерге чогулуп отурушуп Алла Тааланы эстебей жана пайгамбарга салават айтпай тарап кетишсе, бул чогулуш кыямат күнү алар үчүн күнөө болот. Төртүнчү, сараң болот. Сараң киши жанында атым аталган учурда мага салават айтпаган киши. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, сараң деп бирөөгө эч нерсе бербеген өзүмчүл адамды айтабыз. Албетте, бул жаман сапаттардын катарына кирет. Ал эми мусулман адам өзүн жаман сапаттардан арылтышы керек. Сараңдык бир гана мал мүлктө болбойт. Хадисте айтылгандай, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам аты аталган учурда салават айтпаган киши да сараң деп эсептелет. Андай болсо, бул жаман сапаттан арылуунун жана бирешем болуунун жолдорунан бири бул пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айтуу экендиги шексиз. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айтуу өзүн анын үммөтү катары эсептеген ар бир мусулмандын милдети. Себеби Кур'аны Каримде маалымдалгандай Алла Таала жана периштелери да пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам салават айтышат. Ошондой эле Алла Таала биз мусулмандардан да сүйүктүү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айтуубузду талап кылат. Бул талапка баш ийип, милдетибизди аткарып пайгамбарыбыз Мухаммадка саллаллаху алейхи вассалам салават айтканды жадыбыздан чыгарбайлы. Саллаллаху алейхи вассалам, Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Ушул кыска салаваттарды жаттап, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам аты айтылган учурда айтып турган болсок, жогоруда сөз кылып өткөн көптөгөн пайдаларга жетерибиз анык. Же болбосо, артык дөөлөт баш жарбайт демекчи. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам аты аталбаса деле, колдон келишинче көп салават айтуу ашыкчалык болбос чыгар. Алла Таала баарыбызга өзүнө татыктуу пенде, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам татыктуу үммет болушту насип кылсын. Ошондой эле оозубуздан Алла Тааланын зикирин, пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам салаватын кем кылбасын. Бул баян пайгамбарга салават аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар. Аламдардын сыймыгы болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга көп салават айтуу Алла Тааланын ыраазычылыгына жана пайгамбарыбыздын шапаатына себеп болот. Ошол эле кезде дарттарга дава, ооруларга шыпа, кыйынчылыктарга чара себеби да болуп берет. Кантип болбосун, баарынан мурун ал саллаллаху алейхи вассалам бүткүл аламдарга ырайым катары жөнөтүлгөн. Тагыраак айтканда, бүткүл алам анын урматына жаралган. Ал пайгамбарлар казынасы биздин дүйнөбүздү сыймыкка бөлөп, бул дүйнөгө көзүн ачканда бүткүл барлык бакытка бөлөнгөн. Караңгылык, сабатсыздык себеп болгон. Руханий муң жоголуп, алам кайрадан жанданган. Оба, айрым алымдардын айтуусуна караганда, анын төрөлүшү менен бүткүл барлык кайрадан төрөлгөндөй болгон. Ал саллаллаху алейхи вассалам эскерилгенде, жүрөктөгү кайгы муң жоголуп, бейпилдик пайда болот. Алварлык маркум Эфе кандай сонун айткан: "Мээримдүү заттан ырайым тилегиң келсе, эй кадырлуу инсан, анда Мухаммад Мустафага көп салам айткының." Бул маркум инсандын дагы бир сонун сөзү. Бул чындыкты бышыктап турат. Пайгамбарды алкап мактап, жүрөктөгү кайгы муңду жок кыл. Салату салам кабыл боло турган эң сонун дуа. Ошол эле кезде айтылган куттуу салаваттар кылган дуаларыбыздын кабыл болушуна себеп болот. Өзгөчө эпидемиялык оорулар күч алган кезде бул өтө маанилүү экендиги айтпаса да түшүнүктүү. Мына ушундай ойлор менен алым уламалар, олиялардын айрымдары таун оорусун, башкача айтканда, эпидемиялык оорулар жана ушундай түрдөгү чоң бале кыйынчылыктарды жок кыла турган эң чоң жана эң маанилүү иштердин башында сүйүктүү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салаваттарды айтуу керектигин айтышкан. Жана бул маселеде каттуу чакырык таштап келишкен. О жараткан, сүйүктүү пендең пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын урматына, ал үчүн айтылган салаваттардын урматына бизди кечире көр, дуаларыбызды кабыл кыл, бале кыйынчылыктардан райымың менен куткар. Амин. Бул баян
Дартқа дава дуалар кітебінен алынды. Hormatly мұсылман бір туғандар, біздің Ихромедиа каналымызға қатталыңыздар. Хасан Басриге бір аял келіп, менің жап-жаш қызым өліп қалды. Аны түшімде көргім келеді. Ушнун жолын үйретесің ме деп саға келдім дейді. Хасан Басри аға түшінде қызын қандай көруге болорын үйретеді. Ошентип аял қызын түшінде көреді. Қызының үстінде оттон киім, мойнында чынжыр жана, буттарында кишем бар эле. Аял бұл туралы Хасан Басриге айтып бергенде, ал аябай кайгырат. Bir qancha vaqtdan keyin Hasan Basri түшінде баяғы қызды бейіште башына тажы киіп алып жүргенін көреді. Қыз аға, мені таныдыңыз бе? Мені түшінде көргісі келген аялдың қызымын дейді. Хасан Басри, сен қантып мұндай болып қалдың дегенде, қыз, bir kişi bizde Mirzo'nun жанынан өтіп баратып, Allah'ın elçisine sallallahu aleyhi ve sellem bir жолы салават айтты. Mirzo'da азап тартып жатқан 550 марқұм бар ле. Ошол салаваттан кейін, бұл марқұмдардың азабы ошол киши айтқан салаваттың урматына тоқтосын деген буйрук угулду деп жооп берет. Bir kişinin bir жолы айтқан салаваты 550 кишinin азабын тоқтатып жатқан болса, 50 жылдық өмірі бойынша салават айтқан пенде қиямат күні пайғамбарыбыздың саллаллаху алейхи ва саллям шапаатына ие болбойбу. Алла Таала Құран Каримде мындай деп айтады: Алланы ұнытқандар сияқты болбоғла, күнөөгө батпағла. Башкача айтканда, алар Алланын буйруктарына кайдыгер карап, анын буйруктарына каршы иш кылышат. Алар бул дүйнөнүн жыргалчылыгына берилип, ага азгырылышат. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва саллям мунафык тууралуу суралганда, момун пенденин оюнда намаз менен ораза бар. Ал эми мунафыктын оюнда айбандар сымал жеп ичүү бар деп жооп берген. Момун пенде садаға берүү менен күнөөлөрүнүн кечирилишин каалайт. Мунафык болсо дүйнөгө берилип, куру кыялдардын артынан жүрө берет. Момун пенде Алладан башка эч кимге таянбайт. Мунафык болсо Алладан башканын баарынан үмүт кылат. Момун пенде дининин дүйнөдөн артык көрөт. Мунафык болсо дүйнөнү динден артык көрөт. Момун Алладан гана коркот. Мунафык болсо Алладан башка баарынан коркот. Момун жакшы иштерди жасайт жана Алладан коркуп ыйлайт. Мунафык болсо күнөө кылып коюп, жыргап куунап жүрө берет. Момун жакшылыкка үндөйт. Мунафык бузуклук кылып, күнөө иштерге түртөт жана жакшылыктан тосот. Алла Таала Құран Каримде мындай деп айтат: Мунафык эркектер менен мунафык аялдар бири-биринен эч кандай айырмасы жок. Алар жамандыкка чакырып изгиликтен тосушат. Алардын колдору ар дайым жумулуу, кайрымдуулук кылышпайт. Алар Алланы унутушкан, ошондуктан Алла да аларды унуткан, жардам бербейт, ырайым кылбайт. Акыйкатта мунафыктар бузукулар. Алла мунафык эркектер менен мунафык аялдарга жана капырларга алар эч качан чыкпай турган отту, тозокту убада кылды. Ошол аларга жетиштүү. Аларга Алланын каргышы тийген, аларга түгөнбөс азап бар. Албетте, Алла эки жүздүүлөр менен капырлардын баарын тозокко жыйнайт. Жогордагы аяттарда мунафыктар биринчи айтылган, анткени алар капырлардан да жаман. Анан артынан бул эки топтун тең тозокко кирери билдирилген. Башка бир аятта Алла Таала мындай дейт: Акыйкатта эки жүздүүлөр тозоктун төмөнкү катмарында болушат. Сен алар үчүн жардам кылуучуну таппайсың. Мунафык деген сөз көр чычкан деген маанидеги сөздөн келип чыккан. Себеби көр чычкандын ийининде эки тешиги болот. Биринен көрүнүп коюп, экинчисинен чыгып кетип калат. Мына ошондуктан мунафыкка да ушул ат берилген. Себеби ал мусулман болуп көрүнгөнү менен чынында мусулман эмес, динден чыккан киши. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва саллям момун деген ким, мунафык деген ким деп сурашканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям момун намаз окуйт, орозо кармайт. Мунафык болсо айбандай жеп ичет, намаз окуйт жана Алла буйруган адеп ахлакка жатпагандай жашайт. Момун пенде кыйналып жаткандарга жардам берүү жана Алладан кечирим суроо менен алек болот. Мунафык болсо напсинин жетегинде ачкөздүк менен ар тарапка жүткүнө берет. Момун Аллага гана таянат. Мунафык болсо Алладан башка бардык нерсеге таянганы менен Аллага тобекел кыла албайт. Момун динин мал мүлккө сатпайт. Мунафык болсо динин акчага сатат. Ал үчүн мал мүлк динден да, ыймандан да жогору турат. Момун Алладан башка эч кимден коркпойт. Мунафык болсо Алладан башка бардык нерседен коркот. Момун күнөөдөн сактанат.
Алла үшін көз жаш төгет. Мұнафық болса күнөөдөн тыйылбай, жыргап куунап жүрө берет. Момун жалгыз калып, Аллага болгон сүйүүсүн күчөтүүнү жакшы көрөт. Мұнафық жалгыздыкты жактырбай, ар дайым башкалар менен аралашып жүргүсү келет. Момун оңдоп түзөтүүнү жактырат, бузукулуктан тыйылат. Мұнафық болса, бузукулукту жакшы көрөт. Момун Алла буйруганы үчүн жамандыктарды токтотуп, изги иштерди кылууга умтулат. Мұнафық болса, өз пайдасын гана көздөйт. Жада калса, жаман иштерге түртүп, жакшы иштерге бөгөт болот. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, münafık iki top koydun ortasında, bir bul topqa, bir tigil topqa qoşuluğa hareket kılıp, birok eköөнө тең чоочун болгон үчүн, алардын эч бирине кошула албаган койго окшойт деген. Ошого окшоп, эки жүздүү мунафык кишилер да баарына жат болуп, имандууларга да, имансыздарга да кошула албайт. Алла Таала булар үчүн тозокту 7 эшиктүү кылып жараткан. Себеби Куран Каримде анын 7 эшиги бар. Ар бир эшикке ажыратылган, дайындалган топ бар деп айтылат. Бул эшиктер каргыш менен темирден капталган. Дубалдарынын ички бети жез, сырткы бети коргошун менен капталган. Астында азап, үстүндө аяусуз жаза бар. Анын асты темир, айнек жана жезден. Тозоклар үстүнөн, астынан, оңунан жана сол жагынан отко чулганган. Тозок кабат-кабат. Мунафыктар үчүн тозоктун эң астыңкы кабаты даярдалган. Риваяттар боюнча тозок төмөндөгүчө баяндалат. Алла Таала тозокту жаратканда аны 1000 жыл күйгүзүп жакты жана ал кып-кызыл болду. Анан дагы 1000 жыл жакканда агарды. Анан таптакыр карарганга чейин дагы 1000 жыл жакты. Жебрейл алейхиссалам пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям тозокту төмөндөгүчө сүрөттөп берген. О Мухаммад, сени пайгамбар кылып жиберген Аллага ант ичем. Эгер тозоккулардын кийимдеринен бирөөсү жер жүзүнө чыгып калса, бүтүндөй адамзат өлөт. Тозоктун суусунан бир кесе суу жер жүзүнүн сууларына кошулса, андан ичкен жан өлөт. Эгерде Алланын анан узундугу 70 кез чынжырга матап байлагыла деп айткан аятындагы чынжырлардын чыканактай эле бөлүгү бул дүйнө тоолордун бирөөсүнүн үстүнө түшсө, тоону эритип жибермек. Эгер бир киши тозокко киргизилип, кайра бул дүйнөгө чыгарылса, анын заар жытынан бүтүндөй адамзат өлүп калмак. Алланы жана анын улуулугун билген киши андан каттуу коркот жана акыретте азапка дуушар болуп калбаш үчүн напсисин алдын ала тарбиялап барат. Кылган күнөөлөрүнүн бети ачылып, Алланын алдында жоопко тартылып, тозокко ыргытылуудан мурда өз журум-турумун жөнгө салат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Жебрейл алейхиссалам периштеге мындай дейт: "О Жебрейл, мага тозок эшиктеринин кандай экенин айт. Анын эшиктери да биздин эшиктерибиздейби?" Жебрейл алейхиссалам: "Жок, анын эшиктери бири-бирине кабатташып турат. Бир эшиктен кийинкисине чейин 70 жылдык аралык бар. Ар эки эшиктин ортосундагы ысыктык мурункусунан 70 эсе жогору" деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул эшиктерден кимдер кирерин сураганда, Жебрейл алейхиссалам мындай деп жооп берет: "Хавия деп аталган эң астыңкы эшигине мунафыктар киришет." Алла Таала Куран Каримде мындай деп айтат: "Акыйкатта эки жүздүүлөр тозок отунун төмөнкү катмарында болушат. Экинчи эшик Жахим, анда мушриктер кирет. Үчүнчү эшиги Сакар. Бул эшиктен жылдызга сыйынуучулар кирет. Төртүнчү эшик Лаза, мындан Иблис жана аны ээрчиген бардык отпараздар киришет. Бешинчиси Хотама, андан жөөттөр кирет. Алтынчы эшик Сайыр, бул эшиктен христиандар киришет." Ушул сөздү айткандан кийин Жебрейл алейхиссалам үн чыкпай калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 7-нчи эшиктен кимдер кирерин эмне үчүн айтпаганын сураганда, Жебрейл алейхиссалам ал үммөтүңдөн чоң күнөө кылып тооба келтирбей өлгөндөр кире турган эшик деп жооп кайтарат. "Баарыңардын ал жайга тозокко киришиңер анык" деген аят түшкөндө, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям каттуу коркуп, үммөтүнүн сурагын оордугун ойлоп ыйлайт. Жараткан эгесин тааныган жана анын азабын билген киши андан чындап коркот жана бул оор учурду көрбөй туруп ыйлайт. Бул коркунучтуу тозокко кирбөө үчүн Аллага жалбарат. Канчалаган каарыган кишилер бар. Алар "Аттың менин жаш чагым" деп кайгырат. Дагы канчалаган жаштар "Кайран менин жаштыгым" деп сыздайт. Канчалаган аялдар да кылган күнөөлөрүнө ыйлашат. Ал жайда баарынын денеси капкара болуп, белдери бекчейип калат. Ал жайда улууларга урмат, кичүүлөргө ырайым болбойт. Аялдар дырдай жылаңач калышат. О ырайымдуулугу менен кечирүүчү улуу Алла,
Бизди тозок отунан, тозоктун азабынан жана тозокко жакындатчу ар кандай иштерден сакта. Бизди жакшы пенделериң менен бейишиңе киргизе көр. О мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, кемчиликтерибизди жашырып, башчыларыбызды ишенимдүү кыла көр. Жаза тайгандан кийин кайрадан оңолушубузду насип кыл жана бизди алдыңа барганда уят кыла көрбө. Салам жана салаваттар пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жана анын жакындарына, сахабаларына болсун. Бул баян жүрөктөрдүн ачкычы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.